орысша манасовет деп коет го. Адатта манастануучу деп ким манас боюнча илимий тема алып, ошол боюнча анан изилдөө жүргүзүп, диссертациясын коргоп, кандидаттык же докторлук диссертациясын коргогондорду ошолорду манастануучу, манасовет деп коюшат да. Бүгүн эми көбөйүп калды. Мына биздин түштүктө бир 3 илимдин доктору бар, манастануучу. Кандидаттар андан да көп болуп кетти окшойт. Бирок мен Үрүмчүдө жолуктурган жокмун аларды. Ошон үчүн мындай, биздин элдин, кыргыздардын бир жаңылыштыгы бар да. Эптеп ар кандай шектүү күмөндүү жол менен деле диссертациясын коргоп алса эле, же кандидат же доктор болуп калса эле, биз аны окумуштуу деп эсептей беребиз. Таптакыр илимий даража албай туруп деле окумуштуу болсо болот. Анан бирок эми ушундай экен, ошо эл кагазына ишенет экен да, ушундай болуп калган заманда жашап атабыз да. Мен демек манастануучу болбогондуктан, мен жөн гана баягы кыргыз уулу катары эң кур дегенде ошо бир макала болсо да жазып, бир пирде болсо да кыргызга таап берип койдум, мындайча айтканда. Филологияда өзү мындай жаңылык ачышка дээрлик мүмкүн эмес. Анан жаңылык деген эмне? Мисалы элдин баардыгы мындай деп эсептеп атканда, анан мисалы о эмени билесиңер да? Галилей деген окумуштуу болгон италиялык. Анан жер айланат десе, мындай эч ким ишенбей койгон да. Кантип айланат? Мына биз турабыз го, айланбай эле турат го дейт да. Бул эмне деп келжирип атасың деп, аны карып калган чалдап барып камап коюшкан. Соттой турган болуп, элдин баардыгы жер айланбайт деп ойлоп атат да. Анан камап ие турган болушканда, анан кирип алып туруп акыл үйрөтүшкөн. Кечирим сурап, сен жөн мен адашып калыпмын деп эле койсоң, кечирип бошотушат деген да. Анан бечара анан сотто айткан, мен айнып калыпмын, алжып калыпмын, жер айланбайт экен деп. Анан бошотуп ийишкен, анан соттон чыгып барып айткан, баары бир айланып атпайбы деген да. Эми ал окумуштуу катары ошого көз жетип атат эми айланганына. Ошондой элдин баардыгы ойлоп аткан нерседен башка болгондо ошол нерсе жаңылык болуп калат да. Анан Тургунбай мына аябай сонун пас берди, мага мактанып алганга бир шарт түзүп берип койду. Бир эле кыргыз эмес, казак, өзбек, каракалпак, тажик баардыгы устанын пири Давут. Ошто билесиңер, Давут Перим деген автобазаны көрүңөр, техникага байланышкан. Ол Ноокат подъемунда дагы Давут деген ошондой машина оңдой турган мастерской ошондойлор бар да. Анан ошентип аткан мезгилде мен башкача кылып туруп, мен төкөрүстө Бөлекбай деп таап койдум да, буну эми ачылыш десе болот. Ого өзү патент алыш керек мындай нерсеге. Менен макала жазып койгон, мага патент башкасынын кереги жок. Эми мен тамаш бер деген эме мындай, Тургунбай. Аны казактагы, өзбектагы, тажик, түркмөн, каракалпактар эме кыла алышпайт. Алар үчүн Давут башка пир таба албайт, себеби алардын манасы жок. Биздин манасыбыз болгон үчүн ушул нерсе табылып калып атат да, мынакей. Мына энциклопедия экендиги ушунда. Анан эми пасыңы пайдаланып айтып коеюн эми. Мына немеде Киото деген шаар бар Японияда. Ошол жерде Рюанзи багы деген бак бар да. Бул япондор өздөрү мындай апендик калк. Биз бак десе мынтип шактап өсүп турган, гүлдөгөн, түшүм берген немелерди бак деп айтабыз да. Ал таштан жасалган бак. Каменный сад Рюанзи деп коет. Ошону 16-жылында бир Рикю деген уста ошентип жасап койгон бир мастер. Мына ол залдан бир 2 эсе чоңураак зал, мындай аянт. Ар жерине чачыратып мындай 15 ташты коюп койгон. Эми таштардын мына менин тиземен тартып, мен ошо белиме чейин келген өлчөмдөгү таштар ар кандай формадагы.
арасын болса теп-тегіс аппақ шағыл менен неме кылып койгон, толтуруп койгон. 14-ін ғана көресің. Кайсыл точкадан мындай барып алып туруп карап көрсөң, ол жерден мындай жылып келип алса эсептесең, 14, 15 экенин билесиң. Бирөө дагы бир таштын далдоосунда көрүнбөй калат да. Анан бул жака жылып келип алып туруп башка жерден келип эсептесең, мурунку көрүнгөн таш көрүнүп калат дагы, көрүнбөгөн таш. Эми көрүнүп турган таш дагы бирөөнүн далдоосуна калат. 14 эсептей бересиң. Эми 15-ин толук көрүш үчүн үстүндө учушуң керек да. Дрон менен гана көрбөсөң 15-ин бир учурда мүмкүн. Мен ошону Япония жөнүндө китептерди окуй берип, менин түшүмө кирген. Немелердин сенин курсташың беле? Өзгөндүк Лира деген кыз бар эле го, же кичинекей. Сабакта барып элең, мына азыр студенттердин көзүнчө агайынгардын сабакка катышкан катышпаган болуп коеюн. Лира мынтет бир жолу сабакта. Ага, мен түшүмдө дейт. Буларга айтып берет болчумун да Япония жөнүндө. Түшүмдө Японияга бардым. Анан бир музей, бир нерсенин ичинде жүрөм дейт. Анан ушу Мырзахметов агайга ушул керек эле ушуну апарып бериш керек экен деп ойлоп атам дейт да. Ой, рахмат дедим, ага алып келип бергендей болдуң. Ушу түшүңү сатасыңбы деген. Өзүм далай түш көргөм. Анан ошол түшүмдө Рюанзиниде барып, тегерени эсептеп жүрөм, эч чыгара албай койдум. Анан чекесинде мындай бир эме бар экен, ошол жерге барып алып анан мынтип отуруп ойлонуп отургам да. Анан ошол түшүмө жеттим мен анан көрдүм. Барып алып эсептеп, бүт скамейканын буттарын чечип ушинтип алып япондар айттым го. Апенди калып, ошолордун чекесине отуруп алам, мен да гана. Мына бул түшүңдө көргөнгө жетишүү өңүңдө, бул мүмкүн адамдын бир бактысыдыр. Мен муну бир чети силерге мактанып алайын деп айтып атам. Агайың айтып аткандарга дагы кошуп койдум да. Мен бирок башканы айткым келип атат. Манас Рюанзи багындай. Көрүнбөй кала берет. Мындай нени издеп окусаң ошону табасың дагы, башка нерсе көзүңө көрүнбөйт. Анан башка нерсени издеп окусаң, анан эмесинен ал нерсе чыгат дагы, мурунку сага көрүнгөн нерсе кайра көзүңө көрүнбөй калат да. Ушундай касиети бар эпостун. Мына мен айтып кеткен раматлык жетекчим Эмел Бакиевич Молдобаев өзүнүн үйүндө лоджиясында экөөбүз жалгыз үй бүлөсү дачасына кеткен экен. Чай ичип отуруп ошондо айтып берген эсимде да. Мына ол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында немеге барып калдым дейт. Германияга конференцияга барып калдым дейт. Анан билесиңер, илгери Германия, эки Германия болгон. Бири ФРГ, федеративдүү, бири ГДР, Германия Демократиялык Республикасы деп туруп. Эми эстүү эле экен, азыр биригип алышты мынакей. Корейлер дагы эле кошо албай атышпайбы? Ошол чыгыш Германия, ГДР. СССРдин таасириндеги Европалык өлкө болгондуктан ал жерде орус тили окутулган. Анан бардым дейт, орусча билген бир профессор менен, немис менен таанышып калдым дагы, экөөбүз конференция бүткөнчө чогуу ээрчип жүрдүк дейт. Анан ошо бүтөөргө жакын менден сурап калды дейт. Эмел, силердин фольклоруңарда бир жак кулагын астына салып жатып, бир жак кулагын үстүнө жамынып жаткан мифтик жаны барбы, же эл барбы деп сурады дейт. Мен эч ойлонбойт эле жок, андай жок деп койдум дейт. Агайым өзү Манас эпосу боюнча докторлук диссертациясын коргогон киши болчу. Анан ушуну айтып берип алып көз алдында турат да мынтип башын уруп коет. Я старый дурак дейт. Өзүн ушинтип коет. Өзү Манасты изилдеп атып дейт. Ошону көрбөппүн дейт. Германиядан келгенден бир 2-3 ай өткөндөн кийин дейт, Манасты барактап отурсам ичинде жүрөт дейт. Ал Сагынбай Орозбактын вариантында бар. Мен эми айттым го, мен изилдөө объектим эмес өзү Манас. Мындай деген саптарда бул жол менен. Бир кулагын төшөнчү, бир кулагын жамынчу, жоо дегенде камынчу, жетим урук журту бар деген сапта. Көрдүңбү? Жетим урук деген ошондой эл жөнүндө айтып атат, мындай бир жак кулагын астына салып, бир жак кулагын үстүнө жамынып жаткан. Мен ошондо бар бул жөнүндө мына Манаста айтылган деп койсом дейт, мүмкүн
Көз менен бир долбоор кылып изилдеп кала берет дейт. Эң кур дегенде дейт бир авторлошуп бир макала, илимий макала жазып коймокпуз. Я старый дурак деп башын уруп айтып атат да, мен ошентип өзүм Манасты изилдеп атып ошону жок деп койгом деп өкүнүү менен айтып бергени бар. Көрдүңөрбү мына? Рүянзы багандай деген ушундай. Geçen şu Manastır'ın borborunda ikinci çocukların ortasında Manastır boyunca kaymış olduğunda ana şu bir yüzünün aydınlığı tasarlanıyor. İkinci studentleri Manastır'ın törelişini gösterdik. Ananın Manastır'ın döndüğünde akkoy perisi kaledemesi ağayın bolunu saltaştırdı da ağayına kayıptan sarılgan doğan olan Manastır akkoy şunday görünüş oldu da şunday borborunda hoş gelipsiz. Старый дурак деп кой. Манас эпосунда аябай негизи идеалдык баалуулуктар жогору. Мисалы Манастын ата теги хан тукуму, анан балдарынын баары тең баатырлар. Семетте, Сейтек, Алымсар, Куласар. Чегитейге чейин. Ошондо бул жерде баягы атанын таттыктуулугу болуп, анан Акканарыктан суу агат. Генетика илиминде жөнүндө аябай кабар берип атат да. Ушул жөнүндө кандай изилдөөлөр бар? Мен издеп эле көп тапкан кыргыз окумуштуулардан ушуга көңүл бөлгөндөр болгон. Бизде эми генетикасын эмес, генезисин изилдөөчүлөр бар. Ооба. Анын бири Раиса Зайтовна Кыдырбаева. Генезис эпосу Манас деген эмеси чыккан. Мен өзү силерге ошол филфакта сабак берип жүргөнүн каяктан этнографияга кетип калдым дегенди айтып коеюн. Сулайман Турдуевич Кайыпов деген окумушту бар экен, билесиңер. Студенттер деле телевизордон көрсө керек, чачтары аппак болгон. Агай. Келгенби? Анда билет экенсиңер. Мен ошол киши эми менин бир жагы жердеш агам болот. Анан экинчиден баягы фольклор, ал кишини мен Кыргызстандагы номер биринчи фольклор таануучу деп билем. Анан ошол кишинин эмгектерине кызыгып, илимий жетекчи болуп бериңиз деп туруп, ал киши мен кат жазып, ал мезгилде телефон жок эле. Ал киши да мага кат жүзүндө жооп берип, менде сакталуу. Ошол Манас эпосундагы байыркы диний ишенимдердин көркөм чагылышы деген аталышта теманы бекитип, бирок бир жыл жетекчилик болгон. Ал ортолукта болгон эки эле жолу жолуктук. Мен бир макала деле жаза эле келем. Анан ал киши Акаевдин бийлигине таарынып, Түркияга кетип калып, мен Акаев турганда мен келбейм деп айткандай эле, анан Акаев кеткенден кийин келди. Анан ошондо мен келбейм, мени күтпөстөн башка бирөөлөр менен иштеш деген. Анан бул Сулайман акемин деңгээлиндеги фольклорчуну эч көрө албай койгом да. Өзүм жаш окутуучумун. Анан ошондо мага Кыдырбаева бар дешкен. Анан Кыдырбаеванын китебин окугам, ошо Генезис эпосу Манас деген. Мен ал жерден Генезисти көргөн эмесмин. Ал жерде өзү поэтикасы эле жөнүндө негизи. Анан анча кабыл албадым дагы Кыдырбаеваны. Анан ошентип анан кийин этнографияга кетип калгам. Нече мен Молдобаевди тандап калгам? Ала Тоо журналына Эмел агайдын макалалары жарыяланат болчу. Алтайга болгон эмеси экспедициясы, Хакасияга болгон экспедициясы, Якутиядагы. Мен ошолорду окуп отурганда өзүм аралашып кошо жүргөндөй сезилет болчу да. Анан ошого таасирленип эле өмүрү баягы жет атам тааныбаган эле кишиге барып, мен сизге шакырт болгону келдим деп эле барып таанышып, анан этнографияга өтүп кеткем. Ошондой болду. Менин темам кыргыздардагы баланын төрөлүшүнө жана өсүшүнө байланышкан ырым-жырымдар менен ишенимдер. Аны 49-жылы Саул Матвеевич Абрамзон деген этнографиянын атасы бар, кыргыз этнографиясынын атасы. Ошол кишинин рождение, детство киргизского ребенка деген бир макаласы бар экен, 49-жылы. Андан кийин эч ким кайрылган эмес экен. Анан мен ошол багытты алып туруп эле Эмел агай
мындай кандай теманы тандайбыз деп. Мен агайга ушундай эки дүйнө ыраазымын. Раматлык агайга. Мынтип айткан. Азыр бизде окумуштар мындай. Сен мындай теманы аласың деп туруп эле мойнуна илип коет жөн эле. Салык салгандай эле коюп туруп. Аны каалайбы, каалабайбы неме кылбай элечи. Айткан, өзүң жашың деле кыйлага барыптыр дейт. Мен сага бир тема берип, анан сен ошол темага киргенге чейин дейт, дагы жылдар өтүп кетпесин. Мүмкүн өзүң көздөп жүргөн темаң бардыр деген. Дегенде агай ушул неме боюнча жазсак болобу, ырым-жырымдар боюнча дедим. А мен студент мезгилден жинай баштагам. Мен архивимде жатат. Саман топону аралаш жатат. Уккандын бардыгын, окугандын бардыгын ошонун ичине сала бергем. Эми көп да, түрү көп да. Кадам сайын эмеге ырым-жырымды жолтурсаң болот да. Мен ал жөнүндө бир ай силерге лекция окуп бере алам. Анан ошонун ичинен бир немесин бөлүп алып. Мындай этнографияда үй бүлөлүк ырым-жырымдар деген бар. Орусчасы семейный обрядность деп коет. Ошонун биринчиси баланын төрөлүп өсүшү, экинчиси үйлөнүү тою, үчүнчүсү сөөк кою. Анан ошонун баланын төрөлүшүнө байланышкан алгам. Анан ошол боюнча коргодум. Ушундай болуп калды.